Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 25 август 2024 жыл мен сіздерге Кара Суу тарапта жайгашкан, барыңыздар эле билген Тельман айылынан сатыла турган 2 кабаттуу үй тууралуу маалымат бермекчимин. Бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жагат, себептегенде мына ушундай чоң жолдун боюнда эле жайгашкан. Под бизнес катары да колдонсоңуздар болот. Плюс ушундай жери дагы бар экен. Биринчи болуп мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Ош Кара Суу жолу. Ош тараптан келген болсоңуздар, Кара Суу базарыны көздөй жолго чыгасыздар. Кара Суу базарына жетпеген жерде Тельман айылы жайгашкан. Ошол Тельман айылынын центрине жетпеген жерде сол тарапта мына Исмаилов Таван деген көчөнү көрөсүздөр туугандар. Ушул көчөгө кирип бир аз эле жүрсөңүздөр, мына сол тараптагы үй сатыкка чыгып атат. Мында жатканда чоң жолдун боюнда эле сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Мындан ары дальше кете турган болсоңуздар, Тельман айылынын центри, андан ары кете турган болсоңуздар, Кара Суу базарына карап бет аласыздар. Мына туугандар, ушул үй сатыкка чыгып атат. Азыр маалымат берип баштайм. Баасы жана ээсинин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Кийин өзүнө чалып келип көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Локациясы өтө сонун туугандар. Айтып өттүм, бул жерде агын суу бар, таза суу бар, природный газ деле келген, свет бар. Анан жакшы жери мына ушундай Ош Кара Суу жолунун боюнда эле сатылуучу үй жайгашкан. Под бизнес катары колдонсоңуздар болот. Мисалы, автомойка, чайхана, частный садик ачып, бизнестин түр-түрүн ачып иштетсеңиздер болот. Же болбосо өзүңүздөр үй салып жашасаңыздар болот туугандар. Сатыла турган үйдүн жери канча дей турган болсоңуздар, 6 соток туугандар. Чек арасы мына ушул жерден башталат. Анан кошунасынын пескалык заборуна чейин болуп калат. Жери 6 соток. Мына тал, терек бүт бардыгы ушул сатылуучу үйгө тиешелүү. Шаарга жакын туугандар, 20-25 мүнөттө Ош шаарына кеңири жетип каласыздар. Кара Сууга деле бир 10 мүнөттө кеңири барып каласыздар Кара Суу базарына. Мына туугандар, бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. 2 кабаттуу үй, 8 бөлмөдөн турат. Бышкан кирпич менен тургузулган үй, сейсмопоиск колонналары бүт бардыгы орнотулган. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна плита ташталган. Өтө жакшы качестводо салынган үйлөрдүн бири экен. Үйдүн узун турасы канча дей турган болсоңуздар, 10,5 11,5 болуп калат экен. Жалпысынан 8 бөлмөдөн турган үй. Анан туугандар, бул жерде Тельманды билесиздер, үй өтө жыш жайгашкан. Бул жерден пустой чек табыш кыйын. Андыктан сатылуучу үйдү колдон чарбаңыздар. Биринчи линия чоң көчөнүн боюнда жайгашкан. Мына киргениңиздерде границасы ошоло пескалык заборго чейин болуп калат. Бул жак границасы чоң жолго чейин, тротуарга чейин туугандар. Тал терек бүт бардыгы ушул сатылуучу үйгө тиешелүү. Наркы границасы түшүнүктүү болуп турат. 6 соток, бирок мындай жер чоңураак экен, көрүп атасыздар. Узун сонун экен. Көп деле кичинекей эмес. Мына туугандар, газ бардыгы бар. Менимче бул жерге чайхана же болбосо частный садик ачып алсаңыздар жакшы. Өтө актуальный бизнестердин бири азыркы учурда. Киргениңиздерде мына туугандар, ушундай кире бериши асты толтурулган. Анан 1,5 кыш менен үй тургузулган дейт. Калың болуп турат, көрүп атасыздар. Плита деле ташталган. Мисалы мына бул биринчи бөлмөсү, жалпысынан 8 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу үй. Анан подвалы деле бар. Подвалына мына сырт тараптан эшиги бар экен, ошол жактан кирип чыгып турасыздар, кудай буюрса. Бул дагы бир өзүнчө бөлмө. Эми туугандар, кийин ээсине чаласыздар, келип көрүп, өзү менен сүйлөшүп, толук маалымат алып кетесиздер албетте эле. Так. Мына ылдый тараптары деле толтурулуп тур, көрүп атасыздар. Бардыгы жакшы. Сонун болуп турат. Анан мына жакты убактылуу жанагындай палас менен айнегин жабып туруптур, ошол себептен мындай бир аз караңгы болуп турат. Анан калган комнаталары жарык сонун экен. Мына лестницасын деле даярдап коюптур. Лестница менен чыгып бара беребиз. Анан туугандар, лайктан басып коюңуздар. Дос тааныш туган уруктарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар. Балким Кара Сууда, Тельманда сатыла турган ушундай үй издеп жүргөндүр. Крышалары треники менен жабылган, ушундай. Бул дагы бир бөлмөсү. Мына туугандар, караңыздар, үй толтура. Чоң трасса деле көрүнүп турат.
Документтери так. Сатып аткан себеби ээсине акча керек болот экен. Ошол себептен сатка коет экен. Туугандар, анан кимиңиздердин Ош шаарында квартираңыздар болсо, ээси менен сүйлөшүп, акчасын келишип алмашып алсаңыздар дагы болот экен, доплата кылып. Бул жагы мына балкон. Кийин тосуп аласыздар эми. Даяр балкону дагы бар экен. Туугандар. Квартираңыздар болсо, ошо ээсине чалып айтасыздар. Ушундай квартирам бар. Үстүнө мына жагы уш берем деп сүйлөшүп келишесиздер. Же болбосо нак акча алсаңыздар болот. Варианттары көп. Бул сатылуучу үйдүн коро тараптан көрүнүшү зыңкыйып сонун болуп турат. Караңыздар. Алды тараптан караганда жакшына сонун көрүнөт экен. Анан границалар деле такталган. Үйдүн мисалы сол капталында 5 метр месте калтырылган. Ал жактачы. Ал жака 3 очок, самор, бүт бардыгын ошол жака кылып алсаңыздар болот. Сөрөлөрдү ошол жака коюп алсаңыздар болот, четирак жака. Мына үйдүн артында туугандар место бар экен, кийин тосуп, эшик коюп, ал жакты гараж кылып алсаңыздар дагы болот. Үйдүн артында место бар кеңири. Так, эң негизгиси мына чоң жолдун боюнда эле жайгашкан. Эми баасын айтайын туугандар, баасы 110, баасы болсо 100 000 долларга бааланды. Анан ала турган реальный адам болсо дагы кеми болот деп атат. Ээсине чалып келип сүйлөшүп содулашасыздар. 100 000 доллар жакшы кеми бар. Барыңыздарга ийгилик туугандар. Ушундай под бизнеске ылайыкталынып салынган сатылуучу үйдү колдон чарбаңыздар. Менимче колдон келишинче маалымат бердим. Чоң жолдун боюнда эле сатылуучу үйүбүз жайгашкан.